Саламатсыңарбы калайык калкым, улуу журтум. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү сиздер менен бөлүшө турган видеобуз өзгөчө болгондуктан көңүлүңүздү бурганча каналыбызга каттала кетүүңүздү суранабыз. Анда эмесе кеттик. Жашооңузда бир жолу болсо да кыялданып көрдүңүз беле? Көзүмдү жумуп кайра ачсам, белгилүү адам же миллионер адамга айланып калсам экен деп. Албетте бул видеодон кийин кыялдар орундаларына ишенип каласыз. Бирок азыркы күндө атак даңк, байлык, бийликтин артынан калбай кууп жүрүшкөн адамдар аябай көп. Ал эми кара курсагынын камын ойлоп, жок дегенде бир тиштем нан үчүн жашап жүргөндөрдүн көз ачып жумганча кыялдары орундалып калганын бүгүн сиздерге баяндап бермекчибиз. Анткени алар жөн гана керектүү жерде, керектүү убакта кокустан ийгиликтин астынан отурлап чыга калышкан деп түшүнсөк болот. Бул селсаяктарды өздөрүнүн күнүмдүк тамак ашы үчүн гана жан багып жүрүп, бир күнү таанымал болуп чыга келет деп ким ойлоптур? Нью-Йорктун жашоочусу бул селсаяктын аты Даниэла Мастарда. Бул адам ар кимдин ырын ковер кылып ырдап жүрүп, кара курсагын тойгозчу. Бир күнү бул өңү сары, колуна гитара кармаган селсаякты эс алуучу паркта ырдап жатканын жергиликтүү радиодо иштеген адам байкап калат. Даниэланын сырткы көрүнүшү көңүл айнытарлык болчу. Ошондуктан ага социалдык жарнамага тартылып берүүсүн суранышат. Даниэла белгиленген дарекке гитарасын көтөрүп келет. Ал жерде Даниэла Мастарда гитарада жакшы ойноп, белгилүү музыкалык хиттерди эң сонун ырдай аларын айтып берет. Ошол эле жерде рок балладаны аткарып берген видеосу 14 миллион көрүүчүнү чогултат. Мына ошондон кийин Даниэла ичкенди жана чеккенди таштап, профессионалдуу музыкант болууга бел байлайт. Экинчи. Аккордеондо ойногон селсаяк Стив Риммер. Бул селсаяк Манчестерден чыккан. Адаттагыдай эле өзүнүн ырдап жан баккан жайына келип, күнүмдүк курсагынын камын ойлоп отурганда, көчөдөн белгисиз эле адамдар аны радио станциянын имаратына сүйрөп алып кирип кетишет. Стив Риммер эч нерсени түшүнбөйт. Кей 103 деп аталган радиодо ызычуу жүрүп жаткан учур экен. Анткени эфирге белгилүү рок группаны чакырышкандыктан кечигип баштаган экен. Эфирдин башталарына аз калганда имараттын маңдайында аккордеон менен пиво үчүн ырдаган селсаякты эфирге чыгарууга аргасыз болушат. Стивдин аккордеондо жаңыртып ырдап бергени радиодо иштегендерди гана таң калтырбастан, радио угуучуларды да кубантып, эфирден соң телефон чалуулар көбөйүп кетет. Кей 103 радиосунун башкаруучусу селсаяк Стивге ыраазычылык билдирүү үчүн аны стилистке алып барышып, жуунтуп, өң келбетин иретке келтиришет. Мына ошондон кийин телеберүүлөрдүн биринде алып баруучу болуп, жергиликтүү элдин сүйүктүүсүнө айланат. Үчүнчү. Алтын үндүү селсаяк. Бул селсаяктын аты Тед Уильямс. Бир күнү жергиликтүү журналист машинасында баратып жол четинде турган селсаякка көзү түшөт. Анын мойнунда илинип турган жазууну окуп токтоп калат. Ал жазуу: "Менде Кудай берген үн бар. Мен радиодо алып баруучу болуп иштечүмүн. Жардам бериңиздер" деген жазуу болчу. Журналист селсаякка акча берерден мурда камерага карап эки ооз сөз сүйлөп берүүсүн айтат. Селсаяктан ар бир сүйлөгөн сөзү, интонациясы, дикциясы журналистти гана эмес, интернет колдонуучуларды да таң калтырат.
I had no idea really who they were talking about until someone called me and told me, "It's you that they're looking for." Teddy радиода иштеп жүрүп, бирок алкоголь ичимдигин көп колдонуунун кесепетинен жумушунан жана үй бүлөсүнөн айрылып калган экен. Ошентсе да өзү айткандай Кудай берген үнү гана сакталып калат. Тедди мына ошондон кийин интернет жылдызына айлангандан сырткары Cleveland Cavaliers деген баскетбол командасына үн коштоп берүү сунушун айтышат. Андан сырткары көптөгөн жарнамаларды Теддинин үнү менен компаниялар контракт түзүп башташат. Төртүнчү. Үйсүз калган программист. Бул селсаяктын аты Лео Грант. Лео Гранттын селсаякка айлануусуна жумушунан айдалып көчөдө калганы себеп болот. Мына ошентип Лео Грант көчөдөн тилемчилик кылууга өтөт. Бир күнү бул селсаяк программистке Матрик Макконле аттуу адам эки сунуш айтат. Биринчиси ага $100 берерин айтса, ал эми экинчиси программа үйрөтүп берүүсүн суранат. Бактыга жараша Лео экинчи сунушту кабыл алат. Ошентип селсаяк бул адамга ар түрдүү эксперименттерди жүргүзүү менен программаларды, коддорду жазууну үйрөтөт. Арадан 4 ай өткөндө айлананы сактап калуу үчүн программасын киргизишет. Бул программадан түшкөн акчаны Леого берет. Мына ошондон кийин Леонун жашоосу түп тамыры менен башка нукка бурулат. Бешинчи. Көчөдөгү модель. Бул модель селсаякты ким биринчи сүрөткө тартып интернетке жүктөгөнү белгисиз, бирок Кытайдын тар көчөлөрүндө тамак издеп, тамеки тартып жүргөнүн ал жерде жашагандар гана эмес, интернет колдонуучуларын да таң калдырды. Стилисттердин айтымында бул белгисиз селсаяк таштандыдан кийинсе да айкалыштырып, жараштырып кийет экен дешет. Ал эми иретсиз болгон чачтарын профессионал стилисттер жасаган сыяктуу деп суктанышат. Бул белгисиз селсаяк өзүнүн гардеробундагы кийимдерди кайдан табарын азырга чейин эч ким билбей келет дешет белгилүү блогерлер жана стилисттер.